Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sizler менен кайрадан биз Комфорт жана Комфорт Плюстун маалыматын берип койлу деп азыр Адилет менен учураштык. Где-то 10 күндөн кийин учураштык. Ага чейин эч кандай шарт болбой калды. Азыр Адилет баарыны тактап айтып берет. Кандай болуп атат, канча сом болуп атат, кандай заказдар аткарып атат, саат канчага чейин иштеп атат, саат канчаларда заказ жакшы болуп атат. Яндекс менен Намбада иштеп атат. Кимисинен жакшы заказ түшүп атат. Яндекс жакшы болуп атабы, Намба жакшы болуп атабы, экөөнүн аралыгыда эмеси акчасынын разницасы канча сом болуп атат. Кимисинен көбүрөөк заказ алып атат, ошолордун баарын тактап берет. Кандай пассажирлер чыгып атат, ошолордун баарын аз тактап айтып берет. Бирок Намбада Яндекске окшогон общий итог канча сом иштегениңди көрсөтпөйт экен. Ошол жагы минус экен Намбада. Азыр ошонун баарыны Адилет айтып берет. Адилет. Assalamu alaikum достор. Биз 10 күн ичинде жолугушуп калдык. Итог жакшы, аябай иштеп жатабыз, аракет кылып атабыз. Себеби бул ишти өзүң сүйүп, өзүң бул жумушум деп аткарсаң, ошондо гана сага жеңилдик болот да. Мисалы үчүн такси болуп иштеп жүргөндөр ушунчадан бери иштешет, 1 жыл иштейт, 2 жыл, бирок вечно такси болуп иштегендер жок. 2 жылдан постоянно такси кылгандар жок. Себеби алар өз ишин сүйүп аткарышпайт. Ошол себептен алар таксиден жадап калышкан. Экономдо эле жүрүшөт, ошол бойдон эле, ошол фитти айдайт, ошол эле фит боюнча дагы эле жүрүшөт. Бирок эмне биз жаңы бир эме ойлоп таап атабыз. Адам өнүгүш керек да. Өнүккөн сайын өзүңө жаңы бир мондой, кандай десем, ой пикирлер пайда болот. Мен Комфорт Плюс и Комфорт азыр Намба, Яндексте иштеп жүрөм. Чем экономго караганда аябай жакшы болуп жатат. Себеби адамдар дагы интеллигентный, адекватный, жашнакай адамдар чыгат. Сен мен мисалы үчүн ар кандай ой пикирде сүйлөшө бербейт. Жеткизген адресиң жеткизип коесуң и все. Азыр иш болуп жатканы аябай сонун болуп атат. Бирок мондой кырдаалга байланыштуу бир аз токтоп калды, и заказдар слабый болуп калды. Ошон үчүн биз азыр күнүнкү оплата бизге 900 сомдон болуп калды. 1,5 сом эмес. 1,5 миң эмес. 1,5дан 900 сомго түш. Ошол плюс болуп атат. Эртең менен 8ден кечки 9га чейин время берди. Буга чейин мен иштеп жүрдүм. Дордой жакта турам, өзүм жашаган ошол жакта. 4 или 5те чыгам. Жумушка чыгып, Дордойдон 4 клиент Дасума или Аламидин базарга или Ош базарга 100 сомдон 4 клиент салам. 400 сом. 400 сом. Если успей, экинчи рейс кылам, туда ошондо да 400 сом чыкканда эми туда обратно почти ошондой эле болуп калат. Анан дальше шаар ичи такси болот. Яндекстен алганга жетишпей калып атам, себеби Яндексте Комфорт Плюска заказ аз болуп жатат, ошол себептен. Намбада аябай кыймыл аракет керек экен, интернетиң жакшы иштеген болсо, Комфорт Плюс заказ алганга аябай ыңгайлуу болот экен. И посадкасы 59 сом, 69 сом, и километраж 12 сом, 13 сом, 14 сомго чейин төлөнөт экен. Ожиданиячы? Ожидание минутасына 3 сомдон. Ошондой эле, мисалы үчүн бир посадка салганда 150-200 сомго отурат экен. 100 сомдук расстоянияга бара элекмин да менчи. Минимальный 150-200 болуп жатат. И бул аралыкта где-то 17 мүнөт, жарым саат болуп калат. Бирок ушундай жери бар экен, ожиданияга аябай көп төлөнөт экен. Чем Яндекске караганда мен мисалы үчүн бир клиент эле 700 сомго алып барган жерим болду. Бул убакыт 1,5 саат убакытта алды. 1,5 сааттын ичинде. 1,5 саатта. 1,5 сааттын ичинде 700 сом, 200 сом расход болсо да 500 сом таза калып атат. Мисалы үчүн мен итогасын айтайын, 5те чыктым деп коеюн. Кечки 5те. Кечки 5тен саат 2-3кө чейин заказ аткарып атам, бирок чарча эме жок, бирок ошол убакытта кетип калам. Бирок дальше кылсаң болот, заказдар аябай көп болот андан кийин деле. Бирок мен ошого чейин такси кылып атам, өзүм сом чыгарып атам, плюс аренданы чыгарып атам, типа выкуптун арендасын. И плюс продукта, единица, газ, ошол. Газды болсо мен 600 сом, 700 сом куюп коюп атам. Канча убакытка жетет? Ошол эртең мененкиге жетип атат, ошондо эртең менен кечки болуп калабы. Ошол сенин график боюнча эрте болот да? Эрте болот. Жумушка чыккан убактың. Кечки саат 4. Ошол жигиттер аракет кылабыз, иштейбиз, жумушубузду сүйөбүз. Примерно канча сом иштеп атасың грязныйми? Грязный мен азыр башында биринчи иштеп жатканда 3,5 миң сом, 3800 сом иштеп аттым. Азыркы деңгээлде азыр 4 миңден өйдө иштеп жатам.
күнүнө саат 5-тен түнкү саат 2-3-кө чейин иштеп атасың. 4000ге чейин иштеп атасың. 4000ге чейин иштеп атам грязный. 4000ден өйдө болгондо күн болду. А так 4000ге чейин ошондо примерно канча саат иштеп атасың? 10 саатка 5тен 3кө чейин болгондо 8-9 саат иштеп жатам азыр. 8-9 саат иштеп атасың. Где-то комфорт плюс менен 4000 грязныйны таап атасың орто эсеп менен. 4000 грязныйны таап, ошондон азыркы скидканы эсептеп айтканда 1500 сом машинага төлөп атасың. Эмечи комиссия канча төлөп атасың? Намба менен Яндекске экөөнү кошуп эсептегенде примерно канчаны төлөп атасың? Яндекске канча сом, Намбага канча сом кетип атат? Ошол где-то 350 сом болуп атат. Примерно 350 сом комиссия төлөп атасың. 1500ге 350-ни кошкондо 1850 сом. Газ примерно 300 сомдук газ кетип атабы? Бир сменага. Бир сменага 300 ошондо 400 сом кетет. 2200 сом примерно расход болуп атат. Суу пуларың менен 2300 сом деле деп айтайлы. 2000 сменага чыгып 2300 сом коротуп атасың. Это 100% сенин расходуң. Ансыз жумуш болбойт. Ошондо 4000 иштеп 2300 сом расход кылып атсаң, 1700 сом таза калып атат экен да. 1700 калат. Бүт расходтордон 1700 сом калып атат. Анан ошол 1700 сом ичинен үйгө продукттан ары бери аласың да. Бул адилет, семейный киши, 3 баласы бар. Өзү жаш эле. Менден 3 жаш кичине, бирок 3 баласы көбүрөөк менден. 3 балага көбүрөөк. Бирок чисто мен 1000 сомдон кем иштебей атам. Таза калганда продуктадан анан тышкары 1000 сомдон. Как положено 1000 сомдон барам, келинчегим берем, как положено тияка салабыз. Общий капитал. Бүт расход, аренда, продукта, питаниядан баарынан сырткары сен үйүңө получается 1000 сомдон. 1000 сомдон таза алып келип. Ошондо айына, если күндө иштесең, айына 30 000 таап атат экенсиң да. Плюс машина выкупация этилип атат, туурабы? Плюс машина мага калат. Машина сага выкупация. Ошондо Намба менен Яндекстин разницасыны и комфорт плюска кандай экзамендер, кандай талаптар болот, ошону айтып койсоң. Талаптар болот экен. Экзамен Яндекстен талап кылды. Комфорт плюска атайын экзаменден өтөсүңөр 20 тест болот экен. Тестте ар кандай суроолор бар, ошол суроолорго жооп бериш керек. Примерно кандай суроолор бар экен? Суроолор мисалы үчүн машинаңда лишний запах болбош керек экен. Вонючкалар койбош керек. Вонючка койбош керек. Машина как положено ухаженный, жашнака болуш керек. Ичи таза болуш керек, салондорун таза болуш керек, бүт баары. И приятно. И клиент менен постоянно жакшы мамиледе. Эгер клиент өзү сүйлөгөн болсо, анан сен ответ берип сүйлөшүң керек экен. Сперва сен өзүң сүйлөп баштасаң болбойт. Только биринчи алар сүйлөсө, анан встречте сүйлөш керек, жооп берип. Бирок сен машинаң жанакы алган күндөн баштап, выкуп алган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин абалы состояниясы, кыйла салону таза болуп калды. Жакшы оңолуп кетип атат, наоборот биздики жакшы ага жака. Биринчи алганда салонуң мындай таза эмес болчу. Ошо кыйла тазалап, аккуратно кылып жасап коюпсуң, өзүң да өзгөрүп калыпсың кыйла. Формалар өзгөрдү, Кудай кааласа. Көйнөктөрдү кийип, кыйла өзүң да баштап классика вариантта кийинип, приятно өзү жакшы алып жүрүп. Ошондо 4000 сом грязными таап атканыңда канча сому Намбадан, канча сому Яндекстен болуп атат? Ошону айтайын, 3000 сом Намбадан иштеп атам. 1000 сом Яндекстен. Яндекстен Намбанын дагы бир эскертип коелу, Намбанын общий итог заработогун көрсө болбойт экен. Яндекстикини скрин кылып коюп коем. Бир жуманын ичинде канча заказ аткарган, канча процент Яндекстики таксопарктын канча проценти болгонун скриншот кылып коюп коебуз. А так Намбаныкында андай эмеси жок экен, приложениясы да. Так, ошондо ты хочешь сказать, мындай Намба Яндекске караганда жакшы экен деп. Эми Намбадан көп алып жатам, себеби Яндекстен алганга жетишпей калып атам. Эмне себебинен жетишпей атасың? Намбада список болуп, выбор болуп, кайра Намбадан жетишпей калыш керек го. Яндексте бир заказ, бир водительге түшөт да. Эмне себебинен андай бул? Намбада себеби кымбат болгон үчүн мен ошо кымбат заказды алам деп, Яндексте өчүрөм деп. Ага жетишпей калып жатам. Намбадан заказ алам деп, сен Яндексте алганы успеть этпей атасың. Успеть этпей калдым. Бирок Яндексте да жакшы заказдар болуп жатат да. Бирок ушул уже 10 күндөн бери комфорт плюста иштеп атасың. Ошол только Яндекс менен 4000 грязными комфорт плюс менен тапса болобу, болбойбу? Именно Яндекс менен
аракет кылыш керек. Бирок мен именно ошол бир эмени Яндекс только бир күн Яндекс иштеп көрөйүн деп жатам. Ошону кийинки эмеде көрсөтөбүз. Бирок пока айта албайм. Яндекс менен мондай прям кандай эле берилип Яндекс менен иштебей жатам да себеби. Сен көбүнчө сенин эмең көңүлүң эме Намба жака аракет болуп жатат ошо. Намбага аракет кылып Яндекс калып кетип атат экен да ошондой. Так, еще да кандай суроолор бар? Намбанын Комфорт плюстун комиссиясы канча сом экен? Мисалы 200 сомдук заказдан Намба канча сом алып коет? Намба любой заказдан 10 сомдон алат экен. Андан хоть 100 сом болсо да, 200 сом болсо да 10 сом. 700 сом болсо да 10 сом. 700 сом болсо да 10 сом алат экен. Так, ошондо Яндексте 700 сомдук заказ менен, если экономдо жүрсөң, 12% алат. 10% алганда деле 700 сомдук заказдан 70 сом алып коёбу. Яндекс получается, значит 75 сом 80 сомго жакын акча алат экен, если 700 сомдук заказдан. Намбада 10 сом эле алат. Намбада 10 сомдон айырмасы жок. 100 сомдукпу, 200 сомдукпу, 1000 сомдук таштасаң да 10 сомдон минус калат. Эмечи, аэропортко заказ болду, Намбадан болбоду? Аэропорттон пока заказ ала элекмин ал жака. Аэропортко заказ ала элексиң. Яндексте аэропортко эконом 500 сом, фиксированная цена. Комфорт 600 сом, Комфорт плюс 700 сом. Ошондо айтып коеюн. Аэропорт Яндекс менен. Намбадан пока албаптыр. Намбадан ала элекмин пока. Так кандай маалымат жок канча сом экендиги? Жок, ал жөнүндө маалымат жок. Так, Намбанын да кандай плюстары бар экен, кандай минустары бар экен именно Намбада. Подача канча болуп калат экен? Мисалы Яндексте ашып барса 2,5. Мен ушунча убактан бери Яндексте иштеп, экономдо эң дальний подачам 2 километр 300 метр болгон да. Намбада эң узак подачаң и самый ближний подачаң. Намба боюнча буда заказды өзүң принимать этесиң. Ал жерде расстояние бар. Мисалы үчүн 500 метрден болот. И плюс 10 километрден да болуп калат. Бул жерде мондай эме список түзүлүп, заказдар түшө берет. Ошону жакынкысын ала бересиң. Комфорт плюсту кызыл болуп өзүнүн эмеси күйүп калат. Расстояние мисалы үчүн мен эң узакка барганым 3 километр болду. 3 километрден алысын албай жатам. Пробка учурунда мисалы үчүн час пиктерде где-то километр 800 метрде өз расстояниясы чыгат, ошондой эле алып жатам. Час пиктерде узун алыс болгон расстояние албай жатам. Вот ночью таксовал, ошо кечинде 3 километрге чейин алып жүрдүм. Ночью 3 километр это нормально, потому что пробка жок, бат барасын, жолдор пустой болот. Бат барасын 3 километр, тем более газ менен это мындай средний, жакшы деле эсептесе болот. Так, да кандай суроо берейин дедим эле. Ошондо получается сенин оюң боюнча Намба лучше, чем Яндекс, именно Комфорт плюс тарабынан. Эконом жагы кандай экен? Намбаны көрдүң, көрбөдүң? Эконом жагы деле жакшы экен, бирок ошо 59 сом посадка час пиктерде болуп калат экен, а так 49дан эле посадкалары. Ошону сурайын деп аткам. Яндексте час пик убагында или таксиге спрос көп жерде коэффициент болуп фиолетовая зона болуп 20 сомдон 60 сомго чейин, плюс 60 сом деп, же плюс 50 сом, плюс 40 сом деп водительдерге көрүнөт бизге. Ошону принимать этебиз. Намбада самый мондай коэффициент моменттер болобу экен или болбойт бекен негизи? Намбада ушундай болот экен, любой час пик убагында 10 сомдон гана кошулат экен посадкасына. Ата кошулбайт экен. Бирок Комфорт плюста кетип аткан минутаңа кошулат экен сом. И ожиданияңа 3 сомдон. Кандай кетип аткан минутада? Мындай жөн эле баратсаң деле кошулуп кетет. Кетип аткан убакытта ошол кошулат экен. Или просто бараткандабы? Баратканда деле, пробкада деле. Бараткан, то есть Комфорт плюстан заказ алдың, допустим, от точка Адан точка Бга чейин 200 сомдук заказ болсо, сен по пути баратып деле жанагы 200 сом көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошол минутасына 1 сомдон кошулат экен каждая минута. То есть получается 200 сомдук заказды 20 минут аткарсаң, 220 сом болуп калат. 220 сом кошулат. Все. То есть точка Адан точка Бга чейин канча минутада барсаң, ошонча сом кошулуп калат. Так, ал жагы жакшы экен. Бирок Яндексте бир жери жакшы эле, час пиктерде мисалы үчүн 10 сомдон 60 сомго чейин кошулат. Намбада андай жок. Только 10 сом кошулат. 10 сомдон эле кошулат. Так. Сен Яндексте фит айдап жүргөндө индрайверде да иштейт элең. Азыр могу Саната менен индрайверден заказ алып атасың? Индрайверден жок. Алыс жакка барып калганда бир заказ таштадым, ошондон бери ала элекмин.
Так, только жылмайсың, шаардан четке чыгып кеткениңде. Жылмайсың. Яндекстен да, Намбадан да заказ жок болуп калганда индраверди включать этип атасың. алам. Ооба. Так. Ошондо азыркы даны убакта аренда айдап жүргөн, именно выкуп эмес, аренда фит айдап жүргөн жигиттерге биздин коллегаларыбызга эмне деп сунуш кылат элең? Эмне деп совет берет элең? Жигиттер ошо биринчи мен деле ошо экономду айдап жүрдүм, фит аренда алып жүрдүм. Бул жакшы нерсе, башында үйрөнүп алыш керек. Шаарда жакшы билип алсаң, өзүңө жакшы болот. Мисалы үчүн, канча 1 жылдан бери айдап жүргөндөр бар, ошолорго совет берем, болушунча өзүңөр выкуп менен алгыла, или арендага алгыла. Эгер өзүңөргө не уверен болсоңор, биринчи арендага алып айдап көргүлө. Комфорт плюс. K5, Optima, сейчас Honda Sonata ошоларды берип жатат. Ошону арендага айдап көргүлө, эгер сомнение болсо, төлөй албайм деген. Бирок 1 жылдан бери, 2 жылдан бери экономду айдай бербегиле деген мен силерге совет бермекмин. Так совет берип. Так, прежде чем машинаны выкупать эткенге чейин, даже мондай фит эмес, Sonatаларды, Kia K5-ти выкупать эткенге чейин, биринчи аренда айдап көргүлө деп сунуштайт элем. Да, биринчи аренда айдап, өзүңөргө уверен болгондо анан гана алгыла. Примерно именно Яндексте без Намба, Яндекстин өзү менен качан иштеп көрөйүн деп атасың? Ошентип рисковать этейин деп атасыңбы же Намбаны өчүрүп коюп, жалаң эле Яндексти катать этем деп арендан төлөй албай калам деген коркунуч болуп атабы, болбойт абы? Жок, менде андай коркунуч жок, себеби мен эгер ошону Намбада мен азыр под выкуп алган үчүн 1 жумада 1 күн дем алыш и 3 күн сайын төлөйсүн. Мен 1 күн атайын вот типа рисковать этип именно Намбаны өчүрүп, Яндекс менен иштеп көрөйүн деп жатам. И итогасын чыгарабыз, Кудай кааласа. Аракет кылып только комфорт плюс, эгер четирак жылмасифтерде болуп калсам, Яндекстен экономду жандырам. Все, хорошо. Адилет, сага чоң рахмат берген маалыматыңа. Бул информацияны комфорт плюс, Намба, Яндекстин информациясын көп күтүп аткан. Надеюсь, то что барыңарга ушул информация силерге полезен болот деп. Надеюсь. Именно ошонун себебинен азыр экөөбүз жумушубузду токтотуп, атайын чогуу силерге видео жазып атабыз. Ну все. Барыңарга ассаламу алейкум. Лайк басып, комментарий жазып, ушул каналга подписаться этип. Рахмат барыңарга көргөнүңөр үчүн. Кийинки видеороликти күтөбүз. Толкун байке чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Все,